Жалал Абад шаарында жаңы курулган ушул муниципалдык базар бир жума ичинде ачылат. Мында 1000ге жакын соода түйүндөрү орнотулган. Ушул тапта соодагерлер ачылуу күнүнө товарларын тизүүгө даярдыктарын көрүп жатат. Эски тамеки заводдун орду учурда жаңы муниципалдык базарга айланды. Аянты жалпы 3 гектарды түзгөн базар заманбап шартта бардык талаптарга жооп берет. Мында 1000ге жакын соода түйүн жайгашкан. Учурда соодагерлерге түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Анда бир жума ичинде товарларын жайгаштыруу талаптары камтылган. Бул жер бардыгы ирети менен түшүп атат. Кийим кече отдельный, анан алтын базар, анан баягы кеңсе буюмдарын сатуучу бөлүктөр отдельный, анан жанагы сухофрукты, овощи саткандар, анан продукты саткандар бардыгы иреттери менен түшүп атат. Түшүп бүттү. Биз ушу жерди эле өлчөп квадратын гана өлчөп бердик. Элдер калган бардыгын өздөрү куруп алышты. Шаар бийлиги калаанын борборун иреттөө талабы менен өткөн жылы базарды көчүрүү демилгесин баштаган. Заводду бул абалга келтирүү да оңой болгон жок. Курулуш иштерине шаар казынасынан 50 миллион сомдой каражат каралган. Жергиликтүү бийликтин айтымында жаңы базарга эл үйрөнүп, иш жакшы жүргөнгө чейин 4 айлык ижара акысы алынбайт. Борбордук базардын тротуарларды жаап, жол чегин, базардын ичиндеги машина жүрүүчү жолдорундагы чыгып кеткенде, ошолордун бардыгына бүгүнкү күндө эскертүүлөр берилип атат. Мына бүгүн берип атышат балдар. Кудай буйруса, 1-2 күндүн ичинде биз эски базардагы баягы тартипсиз отурган соодагерлердин бардыгын ошол жака чыгарабыз. Эски борбордук базардын орду бул көбүнчө жеке адамдардын базарлары бар да, зданиялары бар. Алар калат. Муниципалдык жерде отурган соода түйүндөрүн баарын алып кетебиз. Жергиликтүү бийлик жаңы базарга кардар чакыруу багытында да иштерди баштады. Ал үчүн маршруттук каттамдардын линиялары да ушул жакка бурулду. 26 сентябрдан тарта 10го жакын маршруттук каттам жаңы муниципалдык базар аркылуу каттай баштады. Бул албетте ар тараптан келген элдин базарга ыңгайлуу келип кетүүсүн шарттайт. Шаарда 13 маршрут тейлеген болсо, ошонун 10-у ушу муниципалдык базардан өтө турган болду. Мисалын айтып кетсек, 101 маршрут ошол эле муниципальный базарга Курганбек көчөсү аркылуу Абдрахман көчөсүнөн өтпөстөн аэропорттон бул жагына бурулуп бир квартал болуп өтөт. 101, 105, 108, 109 маршруттар ошо бир кварталдан өтөт. Борбордук базардын айрым жерлери гана муниципалдык болбосо, 80% жеке тараптардын карамагында. Калаанын так ортосунда жайгашкан борбордук базарга күн сайын миңдеген адам келип соода кылат. Мында азык-түлүктөн тартып, кийим-кече баарын табууга болот. Ошол себептүү элдин агымы менен кошо унаалардын тыгыны да базардын айланасында орун алат. Бүгүнкү күндө техникалык тыгындар дагы аябай көп болуп, тротуарда адам жүрүүчү жайлардагы мында соода түйүндөрүнө айланып кеткен да. Көчүрүү максатында биз буларга биринчиден биз неме камсыздап беришибиз керек. Жер аныктап камсыздап беришибиз керек болчу. Ал үчүн мына бүгүнкү келип атат. Буга чейин мындай место анык болбогондугуна байланыштуу буга бийлик өкүлдөрү биз дагы көз жумуп келгенбиз да. Эми Кудай буйруса, мунун бардыгын тартипке келтирип, бир жерге алып барып, саткан адамдар үчүн дагы жеңилдик болот. Жаан чачындан, өрт коопсуздугунан, санитардык абалы дагы жакшыртуу максатында дегендей да. Биз борбордук базарды ачып, ошол жерге жакшынакай шарттарды, кеңири машина токтоочу жайларды бардыгын биз камсыздап берип атабыз. Үстүнөн жамгыр өтпөйт, кар жабайт дегендей, ысык өтпөйт. Учурда шаарда ар кандай багыттагы 10 базар бар. Алардын бирөөсү гана муниципалдык болсо, калгандары жеке менчик. Акыркы 3-4 жыл аралыгында борбордук базарда 2 ирет өрт чыгып, сатуучулар 100 миллион сомдон ашуун чыгымга кириптер болгон. Адистер мында коопсуздук эрежелери сакталбай, орундуктарда башаламан жайгашканын айтып келет. Шаар казынасына жыл сайын базарлардан салык иретинде 17 миллион сомго жакын каражат түшөт. Эгер жаңы базар жолго коюлса, мэрия бир жылда 45 миллион сомдой киреше табуусу күтүлөт. Бүбүсара Урузалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.